Бейиш нуру. Мейрим каарманы Азирети Амина энебиз. Учурдагы маанилүү нерселердин бири балдарга жөн эле мээрим төгүү эмес, туура мээрим көрсөтүү. Анткени Рысулай Нур тафсиринде айтылгандай, адамдагы мээрим Раббибиздин мээриминин бир чагылышы. Ошондуктан инсандагы мээрим жаратуучунун мээриминин даражасынан ашпоого жана ааламдарга мээрим катары жиберилген заттын боорукердик даражасынан ташпоого тийиш. Эгер ал мээрим чектен ашса же ташса, анда ал албетте мээрим жана боорукердик эмес, тескерисинче ал адашууга жана динсиздикке алып баруучу бир рухий ооруу жана жүрөктүн илдети болуп саналат. Баланын материалдык муктаждыгы эненин сүтү менен камсыздалса, руханий муктаждыгы эненин мээрими менен толуктанат. Балага мээрим төгүлбөсө же ошол мээрим чегинен ашыкча же кемтик болсо, бала руханий жактан өксүк болуп калышы мүмкүн. Аллах Таала энелерге мээримди балдарын бир гана дүйнөлүк жашоосунун жыргалчылыгын камсыздоо үчүн гана эмес, төөлүктүү кала турган акыреттик жашоосунун бактылуулугун камсыздоо үчүн да берген. Бактылуу үй бүлөнү курууну, бала тарбиялоону жана башка маселелерди Куран жана Сүннөттө эң сонун көрсөтүп берген. Ошондой эле исламдын шаңдуу тарыхына назар салсак, өзүнүн өрнөктүү өмүрү, өлгүлүү жашоосу менен адамзатка жол көрсөтүп, багыт берген, аттары алмаз тамгалар менен жазылып калган энелерибизди көрөбүз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда мына ошондой өрнөктүү өмүр сүргөн куттуу энелерибиздин бири тууралуу сөз кылабыз. Аллах Тааланын «Биз сени ааламдарга рахмат катары жөнөттүк» деген зат дүйнөнү шарапаттандыруу үчүн келе жаткан эле. Ошол аял, ошол куттуу күндө ааламдардын мырзасын Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жарык дүйнөгө алып келмек. Тандалган баланын тандалган энеси асылзада, намыстуу, аруу зат айым. Жолдошунан жаштыктын кырчын мезгилинде ажырап калган. Баласы болсо төрөлгөнгө чейин эле жетим калган. Ооба, бул Аллах Тааланын Хабибим деген кооз адеп ахлакты толуктоочу, эки дүйнөнүн султаны сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын энеси Азирети Амина энебиздин баяны. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин Араб жарым аралында жахилият, башкача айтканда караңгылык доору өкүм сүрүп турган. Адамдар өздөрү жасап алган буттарга сыйынып, алардан жардам сурашчу. Атүгүл ундан, халвадан буттарга окшоштуруп жасап алып, жолдо баратканда аларга сыйынып, курсактар ачканда бир аз эле мурун сыйынып жаткан, жардам сурап аткан буттарын бөлүшүп жеп алчу. Инсандар туура ишенимден канчалык алыстаган сайын жүрөктөрү да ошончолук таштай ката берген. Аллах Таалага ишеними жок жүрөктө, андан коркпогон абийирде мээрим, ырайымдуулук жана жакшылык бар экенин элестетүү мүмкүн эмес. Ошол караңгы доордун эң жагымсыз, атүгүл эң коркунучтуу абалы бул бир кыз бала төрөлгөндө өзүн көрсөтчү. Бирини толготуп, сай сөөгү сыздап, өмүр менен өлүмдүн ортосунда жан алекетке түшүп атканда, ата каалганын сыртында туруп, башын мыкчып, эгер кыз төрөлө турган болсо башыбызга балия болот деп түмөн түйшүктүү санаа тарчу. Энелердин төрөтү жакындаганда атайын чуңкур каздырып коюшчу. Төрөлгөн бөбөк кыз болсо дароо чуңкурга ташталып, үстү топурак менен толтурулчу. Кыздарын өлтүргүсү келгендер кызы 6 жашка толору менен кооз көйнөктөрдү кийгизип, туугандарга зыяратка бараткандай түр көрсөтүп, аларды чөлгө алып барышчу. Даярдалган мүрзөгө бир аздан кийин ташталып тирүүлөй көмүлөрүн кайдан билсин байкуш кыз. Эгер кыздарын көмгүсү келишпесе, ага калың жүн чапан кийгизип, төө, кой кайтартып, коомчулуктан оочолонтуп, узак кармашчу. Качан гана ислам нуру кулач жайып, адамдар бир Аллага сыйына башташканда, мурда кыздарын тирүүлөй көмгөн ташбоор ырайымсыздар ыймандан алган таасир менен кумурсканында баса албай турган боорукер мээрман болушту. Кыздарын тирүүлөй көмүү адаты күч алса дагы, кээ бир үй бүлөлөрдө кыздар ата-энесинин ысык кучагында жылуу мээриминде бөлөнүп чоңоюшкан. Кыз балдарды бала эмес, Аллахтын берген бир сыйлыгы катары көрүп, канаттууга кактырбай, тумшуктууга чоктурбай, коргогон үй бүлөлөр да болгон. Ошондой үй бүлөлөрдүн бири Вахт жана жубайы Барра болчу. Алар карманган ишениминде бекем ханифтерден болгон. Ханиф бул Ибрахим алейхисаламдан келе жаткан ишеним. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлык милдети берилгенге чейин Араб жарым аралында бутпарастык үстөмдүк кылып, адамзат адашуунун сазына белчесинен баткан караңгылык доордо буттардан жана ар кандай бузукулуктардан оолак болуп, Азирети Ибрахимдин дини болгон ханифтикти карманып, акыйкатты издеген инсандар аз да болсо бар эле. Азирети Ибрахимдин динин тутунуп, жалгыз гана Аллага ишенген инсандарды ханифтер деп аташкан. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн тегинин тазалыгы жана аарулугу тууралуу ушундай деп айткан.
Мен ата-энемден жахилят доорунун жамандыктарынан эч нерсени жуктурбай төрөлдүм. Мен адам атадан тартып ата-энеме келгенге чейин дайыма никенин негизинде жарык дүйнөгө келдим. Эч качан зынаадан төрөлгөн жокмун, дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын ата-энеси ширк кошпогондордон болгон. Муну ал өзүнүн мен үзгүлтүксүз таза аталардын канынан, таза энелердин курсагынан өтүп келдим деп айткан хадисинен билебиз. Вахб жана Барра ар бир иштеринде Аллах Таалага жалбарып, анын ыраазычылыгын максат кылышчу. Бул түгөйлөрдүн бир бермети бар эле. Ал бермет үй бүлөнүн сүймөнчүгү Амина эле. Амина атына заты жарашкан, ишенимдүү, чынчыл, жүрөгүндө кыпынчалыкта кир болбогон кыз болгон. Ал карапайым турмушта жашап жатканы менен келечектеги маанилүү бир окуяга даярдалып жатты. Меккеде дагы бир үй бүлө бар эле. Ал үй бүлөнүн башчысы Абдул-Муталип болгон. Меккеде бардыгы ага ызаат кылып, урмат көрсөтүп, астынан кыя өтүшчү эмес. Чар тараптуу булуң бурчтуу жахилия доорунун жаман адаттары чырмап жатса да, Абдул-Муталип туура ишенимден эгерим кайткан жок. Ал жигит курагына келген уулу Абдуллахка ажап ахлактуу бир келин издеп жүрдү. Жакшы көргөн уулунун бойго жеткенин көрүп, Абдул-Муталип аны тезирээк бактылуу үй бүлө курушун каалады. Ал үчүн уулуна бардык жагы төп келген кыз табуу керек болчу. Абдул-Муталип көп узабай ылайыктуусун тапты. Оюна Меккеде кадырланган Вахб менен Барранын үй бүлөсү келди. Бир күнү Вахб бин Абдуманафка барып, кызы Аминага жуучу түштү. Вахб бул сунушка кубана ыраазы болуп ушундай деди: "О авамдын уулу, бул сунушту сизден мурун алганбыз. Аминанын апасы түндө бир түш көрүптүр. Айтканына караганда биздин үйгө жарыгы асман менен жерди каптап нур кириптир. Мен да түндө бабабыз Ибрахим алейхисаламды түшүмдө көрдүм. Мага Абдул-Муталиптин уулу Абдуллах менен кызың Аминанын никесин мен кыйдым. Сен болсо кабыл алгын" деди. Таңзаардан бери ушул түш оюман кетпей койду. Качан келишет болду экен деп өзүмдөн өзүм сурап жатканым. Окуяны уккан Абдул-Муталип кубанганынан Аллаху акбар, Аллаху акбар деп такбир айтты. Вахбтын кызы Амина сулуулугу, адеби жана теги боюнча Курайш кыздарынын арасында эң жогорку даражада, бардык жагынан Абдуллахка төп келген 19-20 жаштардагы кыз болгон. Абдуллах ал кезде 24-25 жашка чыгып калган. Көп өтпөй той болуп, ааламдардын мырзасын жарыкка алып келчү бактылуу үй бүлө курулду. Түтүн булатып жашай башташкан алгачкы күндөрдөн тартып эле үйдү бейпилдик менен сүйүү бийлеп алды. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин сүйүнүчтүү кабар келди. Амина менен Абдулла ата-эне болуунун камын көрүп жатышты. Амина энебиздин курсагындагы бала Азирети Ибрахим алейхисаламдын кылган дуасынын натыйжасы болгон. Азирети Ибрахим алейхисалам менен уулу Азирети Исмаил алейхисалам Каабаны курушканда Аллахка жалбарып: "О Аллахым, аларга араларынан бир пайгамбар жөнөт. Аларга сенин аяттарыңды окусун, китепти жана даанышмандыкты үйрөтсүн, напсилерин тазалатсын" деп дуа кылышкан. Эми болсо ошол дуа кабыл болуп жаткан эле. Азирети Амина энебиз болсо бардык ушул сырлардан кабарсыз ааламдардын мырзасынын апасы болууга даярданып жатты. Үй бүлөлүк турмуштун алгачкы айлары Азирети Абдуллах соода кербени менен Сирияга жол тартты. Күндөр күнгө, айлар айга алмашып, убакыт өтө берди. Амина күн сайын жол карап, сүйүктүү жубайынын келишин зарыгып күтүп жүрдү. Бир нече ай өтүп, Сирияга кеткен соода кербени Меккеге кайтып келди. Бирок арасында Абдуллах жок болчу. Анын ордуна суук кабар келди. Абдулла соода сапарынан кайтканда Мадинада ооруп калган экен. Ошол себептен аны ал жактагы тайекелеринин үйүнө калтырышкан болчу. Кабарды угаары менен Абдул-Муталип дароо уулу Харисте Мадинага жөнөттү. Амина Абдуллахтын ооруп калганын укканда жан дүйнөсү эңшерилип, заманасы курулду. Харис Мадинага жеткенче болор иш болгон экен. Азирет Абдулла ааламдардын мырзасы уулунун жүзүн көрө албай, о дүйнөгө аттанып кете берди. Ошол жердеги Ади бин Наджар уулдарынан Набига дегендин үйүнүн короосунда жерге берилди. Харис Меккеге ушундай суук кабар менен келди. Ошол замат бүтүндөй Меккени азалуу аба каптады. Суук кабарды Аминага бир аял алып келди. Эшикти такылдатты. Амина жүрөк саада болуп, сана аркап, жаны жай албай жаткан эле. Тынчсызданып эшикти ачты. Келген аял: "Амина, кайрат кыл. Абдуллахтын арты кайырлуу болсун" деп кабарды угузду. Улуу кичүүсүнө карабай алып кете берген ажал бир заматта Абдуллахты кырчындай жаштыгында алышы Абдул-Муталиптин үй бүлөсүн күйүткө салды. Мекке эли да аларга кошулуп, кайгысына ортоктош болду.
Өзгөчө жаш келин Азирети Аминанын кайгы моңу сөз менен айтып бере алгыс терең болчу. Кабарды уккандан баштап шам сыяктуу ээрий баштады. Бир канча күнгө чейин көзүнүн жашы тыйылган жок. Ыйлады. Ал ыйлап жатканда бүтүндөй адам баласынын көз жашын өзү алып келген нур менен аарчып, дарттарына дарман боло турган заттын жарга келерине 2 ай гана убакыт калган. Азирети Абдулла жаңы эле үйлөнүп, келечегинин пайдубалын жаңыдан түптөп жатканда акыретке сапар тартып кетти. Артында калтырган мурасы абдан жупуну болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды абдан жакшы көргөн Умма Айман аттуу кызматчы аял 5 төө, бир нече кой, 1 кылыч жана 1 аз күмүш акча. Аркасында Аллахтын жакшылыгы менен 2 дүйнөнүн күнү боло турган кайырлуу уул калтырды. Нуру менен ааламды нурдаткан зат, ааламдардын мырзасы Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Азирети Амина энебиз айрылуунун ачуу кайгысын тартып жүргөн күндөрдүн биринде жашоосун жаңы нукка бура турган ажайып бир түш көрөт. Түшүндө кайыптан чыккан бир үн ага ушундай деп жатты. О Амина, сен ааламдардын эң кайырдуусун көтөрүп жүрөсүң. Төрөлгөндө атын Мухаммед кой. Жана болсорду эч кимге айтпа. Амина энебиз уйкудан толкундануу менен ойгонот. Жан дүйнөсү бейпилдиге бөлөнүп турду. Бул түш баштан өткөргөн кыйынчылыктардан кийин Аллах Тааланын Амина энебизге берген бир тартуусу, бир жубатуусу, бир сооротуусу болгон. Амина энебиз көргөн түшүнүн жөн түш эмес экенин, курсагындагы бала жөнөкөй бир бала эмес экенин аңдап жатты. Көптөн күткөн күн да келип жетти. Аалам урмат жана сүрдөнүү менен ошол өз мырзасын күтүп жаткан. Бардык жаратык өзүнө таандык тили, абалы жана кыймыл аракети менен таазим этип, бул теңдеши жок инсанды кош келиңиз деп тосуп алуу үчүн чексиз кубануу менен даяр турушкан эле. 571-жыл апрель айынын 20-сы пил окуясынан 50 же 55 түндөн кийин Рабиул Аввал айынын 12-түнү. Меккеде карапайым бир үй, күнгө дүйшөмбү. Таң сүрүлө баштаган. Ушул карапайым үйдө, ушул бейпил убакытта, ушул кайталангыс улуу окуянын сааты келип жетти. Үйдө Амина энебиз жана анын жанында Абдурахман бин Ауфтун энеси Шифа айым менен Усман бин Абуластын энеси Фатима айым бар эле. Бир маалда кайдан келген белгисиз сүттөн аппак бир куш пайда болду. Акырын Амина энебиздин жанына келип, жибектей жумшак канаттары менен аркасын сылады. Бул сылоо менен Амина энебиздин рухун сыккан коркуулар, санаркоолор бир заматта тарап жок болду. Жүрөгүндө ага чейин татып көрбөгөн бир тынчтыкты сезди. Амина энебизге бир кесе шербет сунулду. Шербетти ичери менен нур деңизи чулгап алды. Анан ааламдын сыймыгы Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жарык дүйнөгө келди. Анын жарык дүйнөгө келүүсү менен бүткүл аалам кудум капыстан кайгы моңун унуткандай кубанычка бөлөндү. Караңгылыктын ичинде нур жаркырап, аалам сүйүнүп толкундануу менен дин султаны ушул саатта төрөлдү. Дүйнө жүзү жарык нурга бөлөндү деп жар салгандай өңдөнүп турду. Бактылуу эне төрөттөн кийинки абалын ушундай баяндаган. Карасам, чыгышта бир асаба, батышта бир асаба, жана Каабанын үстүндө бир асаба турат. Көз жарган болчумун, ымыркайга карадым, саждада. Сөмөйүн өйдө көтөрүп туруптур. Заматта ак булут түшүп, ымыркайды каптап ороп алды. Анан кулагыма бир үн болду. Бул ымыркайды чыгышка, батышка айландыргыла. Дарыяларды кездиргиле. Бардык макулуктар Мухаммадтын аты, сыпаты менен таанышсын. Бир аздан кийин ак булут көздөн кайын болду. Ошол түнү Азирети Амина бир нур көрдү. Ал нурдун жарыгы менен Шамдын ак сарайлары менен кооз бакчаларында көңүл ачып жүрдү. Ааламдардын мырзасы пайгамбарыбыздын дүйнөгө келүүсү албетте шек күмөнсүз ааламдагы эң улуу окуя. Себеби ал жаратылыш дарагынын уругу. Бүт нерсеге кудурети жеткен Аллах Таала эгер анын келүүсүн дайындабаганда, анда аалам да, адамзат да жаралмак эмес. Ошондой эле сыноо дүйнөсүнүн каалгасы да ачылмак эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн түнү асманда бир жылдыз пайда болду. Жөө токмуштуулары андан акыркы пайгамбардын дүйнөгө келгенин аңдашты. Мадайындагы Кисра сарайынын 14 мунарасы чатырап бурады. Таухид ишенимин орноткон улуу пайгамбар дүйнөгө келгенде, коргошун менен бекем катырылган буттар окуянын улуулугуна туруштук бере албай, жерге кулап талкаланып кыйрады. Аллахтын элчиси
кыска убакытта Каабаны жансыз буттардан тазалаган сыяктуу жүрөктөгү буттарды да ислам ыйман менен жок кылды. Истахрабатта 1000 жылдан бери өчпөй күйүп турган мажусилердин чоң оту заматта өчүп калды. Демек, бул окуя пайгамбарыбыз бутпарас ишенимин жок кылган сыяктуу отко сыйынуу ишенимин да жок кылып, бүт жерге таухид ишенимин, акыйдасын орнотуусуна чоң бир ишарат эле. Аллахтын элчиси дүйнөгө келген түнү көк асмандан түнү бою жерди көздөй жыбыраган жылдыздар жаап турганы көрүндү. Мунун мындай ишараты бар эле. Мындан ары шайтан жана жиндердин асманда маалымат алуусуна чек коюлган эле. Пайгамбарыбыздын чоң атасы Абдул-Муталип болсо күн сайын жаратканга жалбарып, дуа кылып, уулунан калган жалгыз аманатын аман-эсен кучагына алууну тилеп жүрдү. Ага сүйүнч кабар айтылганда төөсү көккө жете сүйүнүп, заматта Нурдуу небересинин жанына жетип келди. Ал бул сүйүнүчтүү кабардын урматына Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөндүн 7-чи күнү төө, кой, эчки сойдуруп Меккенин элине 3 күн сый тамак берди. Жалпы сый тамактар берилип бүткөндөн кийин балага кандай ысым койгонун чоң атасынан сурашканда ал аты Мухаммад болот деп жооп берди. Эмне үчүн ата-бабаларыңдын биринин атын койбой, ошол ысымды койдуң деп сурашканда, жараткандын жана инсандардын аны макташын кааладым. Мухаммад, Мухаммад деп кыйкырды. Чындыгында ааламдардын мырзасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланын адамдардын жана периштелердин мактоолоруна теңдешсиз түрдө арзыган дүйнө жүзүндөгү жападан жалгыз инсан. Азирети Амина бактылуу eenеге айланган. Каза болгон күйөөсүнүн кайгысын унуттуруп, келечекке үмүт менен каратып, жүрөгүн жылыткан, көңүлүн жубаткан Нурдуу баласынын таттуу жылмаюулары эле. Бакытка балкыган Амина энебиз Нурдуу баласын бир жума гана бооруна басып эмизе алды. Андан кийин Абул-Ахабтын күңү Суайба айым ааламдын мырзасын өзүнө алып, ага сүт эне болуп көпкө чейин эмизди. Меккенин абасы ысык, аптаптуу болгон. Балдардын назик денелерине оор келип, алардын саламаттыкта чоңоюуларына ыңгайлуу эмес болчу. Чөлдө болсо аба ырайы мелүүн, суусу тунук, жашоосу жанга жагымдуу. Айрыкча чөлдө жашаган кээ бир уруулардын тилдери нукура, туура жана так келип, асылдуулугу менен нукуралыгын сактап келген. Адеп аклактары да бийик болгон. Мына ушундан улам ошол кезде Курайштын беделдүүлөрү менен манаптары балдары сак-саламат, кубаттуу болуп чоңоюусу үчүн, айрыкча арабчаны туура жана так нукура сүйлөөсү үчүн чөлдө жашаган уруулардын аялдарына акы төлөп, эмизүү үчүн тапшырууну адатка айлантышкан. Бала 2-3 жыл, кээде андан да көпкө чейин сүт энелеринин жанында калчу. Ушул себептен жайлоолордо жашаган көптөгөн уруулар, айрыкча Саад бин Бакир уруусунун аялдары бир жылда топ-топ болуп, бир нече жолу Меккеге келип, жаңы төрөлгөн балдарды эмизүү үчүн алып кетишчү. Ошол жылы Саад урууларынын журтунда ошого чейин абдан сейрек кездешкен катуу кургакчылык өкүм сүрдү. Бул катуу каатчылык жылы Бани Бакир уруусунун аялдары эптеп эмизүүгө бала таап, анысы менен көрүү окатын азда болсо оңдоп алуу максатында адаттагыдан көп киши болуп Меккеге келишти. Келген аялдардын бирөөсүнөн башка бардыгы өздөрүнө бала табышты. Таң калыштуусу, сүйүктүү пайгамбарыбызга бир гана жетимдигинин улам аны алууга эч ким токтогон жок. Анткени жетимге ким түзүгүрөөгө акы төлөп бермегиле деген чочулуу бар эле. Меккеге кечигип бир аял келди. Намысы, тазалыгы, мүнөзү, уяттуулугу, бийик ахлагы жана фазилеттүүлүгү менен уруусунун ичинде таанылган аял болгон. Ал Халима энебиз болчу. Халима энебиз гана кудуреттүү Аллах Тааланын тагдыры, акылмандыгы менен эмизүүгө бала таба албады. Көңүлү чөгүп турган бул намустуу аял Аллах Тааланын тагдырында ага жазылган таалайлуу ырыскысынан бейкапар, бала таба албаганына кайгырып, Меккенин көчөлөрүн кыдырып жүрдү. Бир мезгилде эл ичинде урматтуу, жүзү жылдыздуу, жашы улгайып калган карыяга туш келди. Бул киши ааламдын мырзасынын чоң атасы Абдул-Муталип болчу. Абдул-Муталип Халима энебиз менен таанышкан соң, "Эй Халима, менде бир жетим бала бар. Аны Саад уруусунун аялдарына сунуштасам, баш тартып коюшту. Жок дегенде сен ага сүт энелик кыл. Анын арты менен балким бактылуулукка, берекеге жете берсиң", деди. Халима энебиз макул болду, бирок күйөөсүнөн уруксат албастан чечимин билдире алган жок. Дароо күйөөсүнө келип, болгондорду айтып берди. "Эмизе турган бала таппай койдум. Жолдошторум ичинде куру кол кайткым келбейт. Кудай ага, барып жанагы жетимди алам", деди. Күйөөсү Харис жубайынын оюна кошулуп, "Алсаң ал. Балким Аллах анын арты менен бизге береке, жакшылык берер", деди. Абдул-Муталип Халиманы сүйүктүү пайгамбарыбыз нурданткан Азирети Аминанын жупуну үйүнө алып барды. Халима пайгамбарыбыздын баш жагына жакындады.
нур жүздүү пайгамбарыбыз ак кездемеге оролуп, жашыл жиптен тигилген жабуунун ичинде уктап жаткан. Айлана жыпар-жытка бөлүнүп турду. Халима айран таң болду. Нур жүздүү пайгамбарыбызга заматта ичи жылыды. Халима акыры чыдай албай, ааламдын сыймыгынын баш жагына келип, жооркандын учун акырындан көтөрдү. Кебездин жумшак кардай аппак, гүлдөй буркураган колдорунан, куттуу маңдайынан энелик мээрими менен өптү. Ошол учурда пайгамбарыбыз көздөрүн ачып, Халиманын өпкөнүнө таттуу жылмаюу менен жооп берди. Бири-бирин түшүнүшкөн эле. Нурдуу пайгамбарыбыз көңүлү тартылган Халиманын кучагында эле. Халима нурдуу жетимди кучагынан такыр түшүргүсү келбей, Абдулмуталип жана Азирети Амина менен коштошуп, Меккеден кайтышты. Пайгамбарыбыз 2 жашка толгондо эмчектен чыкты. Ошол мезгилге чейин Халимага жана жайлоо тургундарына береке, мээрим жана ыроо жамгыры кемибеди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кичинекей кезинде эле башкалардан өзгөчө сулуулукка жана жогорку адябаклыкка ээ эле. Чоң киши сыяктуу оор басырыктуу жана токтоо болчу. Сүт балдарды өз ата-энелерине кайтарып берүү убагы келди. Ошону менен чогуу кареги менен тең айланып, өз баласынан артык сүйгөн Халиманын көңүлүн кара булут каптады. Себеби жакында наристеден айрылган жатат. Нурдуу Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бейишти элестеткен жыпар-жытынан алыстайт. Меккеге алып келген өз энесине тапшыргандан башка аргасы жок эле. Ошентип нурдуу баланы Меккеге алып келип, өз энесине ыйлай сыктай тапшырышты. Сүт эненин көз жашы төгүлүп, ал эми өз энесинин кубанычы койнуна батпады. Бирөө өз баласынын кайра көргөнүнө бактылуу, бирөө андан айрылып жатканына терең кайгыда. Ошол тапта сүт эне Халимага бир илхам келип, чын дили менен жалбарып ушундай сунуш кылды. Оолумду дагы бир аз жанымда калтырып турсам кандай болот? Меккенин ар кандай жугуштуу ооруларынан чучулап турам. Бул бир чети чын дилден чыккан сунуш, бир чети сураныч болчу. Анткени анын сөздөрү ооз учунан эмес, жүрөктүн түпкүрүнөн чыккан эле. Урматтуу эне Амина мындай өтүнүчкө каршы болууга дити барбай, сүйүктүү наристесин дагы бир нече убакытка сүт энесинин жанында калуусуна макул болду. Амина энебиз пайгамбарыбызды бербей койгонго да акысы бар эле. Бирок энебиз өзүнүн сезимдеринен кечип, мээримин туура колдонду. Атүгүл өзүн курман кылып, чыныгы мээримдүүлүктү көрсөттү. Нурдуу уулунун куттуу келечеги үчүн туура кадамга барды. 575-жыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүт энеси Халима аркылуу өз энеси Азирети Аминага алып келинген учурда 4 жаштан 5 жашка аяк баскан эле. Урматтуу эне үйлөнгөндөрүнүн алгачкы айларында эле түбөлүктүү аламга кеткен күйөөсү Абдуллахтан дагы эле айрылуу кайгысын тартып жүргөн. Аз болсо да кайгысын жеңилдетип, көңүлүн жубаткан жападан жалгыз уулу Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эле. Амина энебиз нурдуу баласына мээримин төгүп, атасынын жоктугун сездирбөөгө колунан келишинче аракет кылчу. Бир күнү Амина энебиз Мадинага барып келүүнү чечти. Анын максаты Абдулмуталиптин тайекеси Ади бин Наджар уулдарын көрүү жана ал жерде көмүлгөн күйөөсүн зыярат кылуу. Даярдык көрүлүп, Меккеден жалгыз уулу жана бакма эне Умму Айман менен жолго чыгышты. Амина буга сүйүнгөндүн ордуна тескерисинче терең кайгыга батып, ойлуу жол жүрүп баратты. Кудум эле ушул ыйык жерлерге жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дүйнөгө келишин тосуп алган нурдуу үйүнө кайра эч качан кайтып келбей тургандай, көңүлүн кандайдыр бир убайымдуу ой чулгап баратты. Улам-улам артын кылчайып карап, бир нерседен чочулагандай кайгыга чөмүлүп, Меккеден алыстап баратышты. Жыл мезгилинин эң ысык күндөрүндө узак катаал жолду артта калтырып, Мадинага жетип келишти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тайекесинин уулу Набиганын үйүнө келип токтошту. Амина энебиз үйдүн короосундагы азиз күйөөсүнүн бейитине барып, жыгылып, өксүп ыйлады. Төккөн көз жашы Абдуллахтын бейит топурагын суулады. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетимдиктин ызасын алгачкы жолу урматтуу атасынын бейитинин алдында сезди. Ал да көз жашын төгүп, энесине кошулуп ыйлады. Бул көз жаш тамчылары Абдуллахка кудум эле гүл десте катары сунулуп жатты. Амина энебиз ааламдын мырзасы менен Мадинада 1 ай жүргөндөн кийин Меккеге кайтмакчы болушту. Туугандары менен кош айтышып, шаардан чыгышты. Ээн талаа эрме чөлдө 3 жолоочу бара жатты. Амина энебиз нурдуу уулу жана Умму Айман баарынын жан дүйнөсүн бир өзгөчө сезим чулгап турду. Айрылуу, коштошуу жана кусалык шамалы байкош эненин жана нурдуу уулунун жүрөктөрүн соккулап үшүткөндөй. Үйлөнгөндөрүнө жыл айланбай о дүйнө кеткен күйөөсүн эстеген сайын Амина энебиздин көздөрүнөн жаш тоголонду. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да энесинин көз жаш төккөнүнө чыдай албай сыздап, ыйлап баратты.
Көзүнөн аккан жаш ырайым жамгыры сыяктуу кийимин суулады. Жарым жолду арымдап калганда Амине энебиз капилеттен өзүн жаман сезип кыйнала баштады. Пайгамбарыбыз менен Умму Айманды сарсанаа басты. Бирок байкуштардын колунан эмне келсин? Амине энебиздин барган сайын күчөгөн оорусуна кандай чара таба алышмак эле? Абва деген айылга жакын жердеги бир дарактын көлөкөсүнө токтоп, тыныгуудан башка арга таба алышкан жок. Амине энебиздин таптакыр шайы кетип, өзүнүн тулку боюн көтөрө албай жыгылды. Бүт денесин кара тер басып, деми кысылып, кыйналып чыкты. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгүн энесинен айрылып калуу коркуусу мыкчып, тынчсызданып, көздөрүнөн жаш төгүлүп турду. Айлана жымжырт, асман мемиреп, кыбыраган жан жок. Кудум эле баары тилин жутуп алгандай тымтырс. Алсыз эне пайгамбарыбызды сыга кучактады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүт күч-кубатын эркин топтоп, акырын: "Апаке, абалыңыз кандай? Оорудан айыгып, жакшы болуп кетесиз деп сурады. Жүрөгүнөн мээрим төгүлгөн эне жалгыз уулум кайгы чегип кыйналбасын деп иштен сыздап жаткан эле. Оорусу күчөп, жаны кыйналып жатса да, уулуна мээрим менен ушундай деди: "Жок балам, бул бир оору. Бул оорунун аты өлүм." Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Апайкыбай, сиз дагы мени атам сыяктуу таштап кетесизби?" дейт. Эне бала кучакташып, буркурап ыйлашты. Амине энебиз эстен танып өзүн жоготту. Эми сүйлөгөнгө да алы келбей калды. Бир маалда суу деген үнү угулду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аткан октой учуп барып, суу ап келип, энесинин эрине тамызды. Энеси күчүн топтоп суу ичти. Суу куюлган идишти сүйүктүү уулунун жумшак колдору менен кошо кармады. Көздөрүн ачып, уулунун нур чачкан жүзүнө тое карап, колдорун эне мээрими менен сылады. Ааламдын мырзасы энесин бир аз өйдөлөтүп, башын кучактады. Көздөрүнөн аккан куттуу жашы жазгы жамгырдай себелеп, энесинин кийимине тамчылап жатты. Аминанын жүрөгү уйгу-туйгу болуп, уулунун кулак түбүндө ыйлаган үнү, сыздаган деми өрттөнгөн жүрөгүнө дагы өрт кошуп, жан эзилип, оорудан эч нерсе кыла албай, айласыздан үнүн жашырып мөгдөп жатты. Денесин азапка салган оорудан да ушул айрылуу анын жан дүйнөсүн куйкалап барат. Бирок колунан эмне келмек? Амине энебиз бул оорудан кутула албасына көзү жетип, акыркы жолу уулунун нурдуу жүзүнө коштошкон көздөрү менен карап, колдорун тое жыттады да, акыркы ушул сөздөрүн айтты: "Эй коркунучтуу өлүм огунан Аллахтын жардамы менен жүз төө аркылуу кутулган уулум, Алла сенин жолуңду ачык кылсын. Эгер көргөн түштөрүм туура чыга турган болсо, анда сен жоомарт, бакыттын ээси, Аллахтын адам балдарына арам менен адалды ажыратып көрсөтүш үчүн жиберилген пайгамбар болосуң. Сен бабаң Ибрахимдин аманаттарын жана динин толуктайсың. Аллах сени элдин баары сыйынып келген буттарга сыйынуудан коргойт, жана андан алыс кармайт. Жашагандын баары өлөт, жаңынын баары эскерет. Кайда барсаң да алмадай башта бир өлүм. Бардык нерсе өткүнчү, баары кетет. Ооба, мен да өлүм. Бирок ысымым түбөлүккө эскерилет. Анткени таптаза уул төрөп, артыма кайрылуу эскерүүчү калтырып жатам" деп соңку сөздөрдү айтып бүтөрү менен Амине энебиз акыркы демин берип, жанын жаратканга тапшырды. Умму Айман пайгамбарыбыздын көзүнүн жашын арчып, бооруна кысып: "Кайгырба, ыйлаба, жаным Мухаммедим. Жараткандын тагдырынын алдында баарыбыз алсызбыз. Кудай кылса, кубарыңдын акысы барбы? Жан, мал, бүт баары аныкы. Бардыгы бизге аманат. Аманатын кандай берсе ошондой алат" деп сооротуп кайрат айтты. Сүйүктүү пайгамбарыбыз да өзүн колго алганга аракеттенип, бир терең үшкүрүп алган соң мындай деди: "Ооба, мен да билем. Анын өкүмүнө дайыма моюн сунам. Бирок эне жүзү унутулбай турган жүз. Ал жүздү бул дүйнөдө мындан ары кайра көрө албастыгым мени сыздатып жатат." Өзүн колго алып, көз жашын сүртүп, Умму Айманга: "Энем аманатты ээсине тапшырды. Биз да анын аманатын, денесин топуракка тапшыралы. Жаны жай алсын" деди. Ошентип дүйнөнүн эң бактылуу энеси Амине энебиздин денесин жерге беришти. Ааламдын мырзасын дүйнөгө алып келгендиги үчүн руху кандай гана бийиктерде периштелер менен майрам кылып жүргөнүн ким билсин. Ааламдын мырзасы жылдар өткөндөн кийин Кудайбия келишими учурунда ушул Абва айылынан өтөт. Аллах Тааланын уруксаты менен энесинин кабырын зыярат кылып, ары жак бери жагын оңдоп түзөп, көз жашын төгүп ыйлайт. Ушунчалык ыйлайт, кудум эле Амина энебиз жаңы эле көз жумган сыяктуу. Анын көз жашын көргөн сахабалар да ыйлашат. Андан:
"О Аллахтын элчиси, эмнеге ыйладыңыз?" деп сурашат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Энемдин мага болгон мээримин, сүйүүсүн эстеп ыйладым" деп жооп берет. Бир күнү Масжиди Набавийге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазда Фатиха сүрөсүн окуп жатып, буркурап боздоп ыйлап жиберет. Фатиханы кайра баштан окуйт, дагы ыйлайт. Кайра окуйт сүрөнү, дагы ыйлайт. Кийин намаз бүткөн соң сахабалар эмне үчүн ыйлаганын сурашат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондо эмне деп айткан билесизби? Ушундай деген: "Намазда Фатиханы окуп жатканымда апам эсиме түштү. Аттең намазды бүтүрүп үйгө барсам, үйдө апам болсо, апа кебай деп апама айтсам, алда о уулум десе, башымды апамдын тизесине койсом, ортобуздагы мээримди татсам кана." Бул сөздөрдү айтып жатканда Пайгамбарыбыздын куттуу көз жаштары бурчак-бурчак болуп жүзүнөн тоголонуп түшүп жатты. Эненин балага, баланын энеге болгон мээримин караңыз. Азирети Амина энебиз өзүнүн өрнөктүү жашоосу менен бир эненин балага кантип мээрим төгүп, кандай тарбия бериш керек экенин көрсөтүп кетти. Аллах Таала бул үмметтин энелерине Амина энебиздей эне болууну, жалпыбызга пайгамбарыбыздай энелерди урматтоону насип кылсын. Амин. Бейиш нуру.